Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, буга чейинки берүүбүздө Унаа мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгүндөгү күмөндүү жагдайларга токтолгонбуз. Бүгүн биз мына ошол жоопсуз калган суроолордун аягына жете эле деп бүгүнкү эфирди даярдап отурабыз. Азыр мамлекеттик салык кызматына келдик. Биз байкадык да, бир күндө эле бир 10 адам чегин жоготуп келгендигине байланыштуу. Же элдер баягы терминалдан төлөсө чегин бербейт, же чеги жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондой учурда жаран 2 жолу төлөп калып атат да салыктычы. 2 жолу төлөнгөн салыктын мындай статистикасы барбы силерде? Бир эле унага 2 жолу бир жылда төлөнгөн салык боюнча. Негизи андай статистика жүрүлбөйт, себебин айтып берейин. 380 салык кодексинин 9-пунктун алайык, 383 бернесин алайык. Эгерде сиз жылына бир жолу транспорт унаасына салык төлөнгөн болсоңуз, экинчи жолу төлөө шарт эмес да. Ошол себептен андай маалыматтар бизде статистика жок, жүргүзүлбөйт андай статистика себептен. Кодексте жазылган, так жазылган. Экинчи жолу төлөнбөйт депчи. 2 жолу төлөтсө анда мыйзам бузулуп калабы? Мыйзам 2 жолу төлөткөн болсо, ал мыйзам бузулат жатат. Салыкты төлөп келдик, эми печат коюп берген атат. Бул жакта дагы толтур адамдар бар экен, ошол чегин жоготуп берип, айла жок кайра баштан дагы салык төлөп атканчы. Бюрократиялар көбөйүп кетти да. Төлөнгөн налогду кайра сурайсыңар? Туурабы? Төлөнгөн налогду сурап атасың да, туурабы? Кайра баштан төлөп атасың. Бериш керекпи? Бериш керек, оформить этип. Бербейт бейсиң ошо. Туура жолун түшүндүрүп берип атпайбы? Мыйзам бузула эсептелет. Экинчи жолу төлөткөн болсо, бирок айтып коюңуз, айтып атпайсызбы, квитанцияны жоготуп калды депчи. Эми ал жоготуп калсаңыз, ошол моментте, ошол кезде сиз банк бөлүмүнө катышууну кайрылып, же бизге кайрылсаңыз, биз сизге подтверждениесин беребиз. Эми ал унаны тиги каттатып атканда, эми мисалы 1.8 объем болсо 800 сом чыгат экен. Ал 800 сом үчүн ал банкка барып отурбай адамдар ошончо төлөп коюп атат да, үндөп элечи. Эми туура түшүнсөңүз, мисалы үчүн машина автоунааны алып атканыңызда, сиз автоунааны 500 сом алган жерде жок да. Ал кымбат баллон. Аны канча жылдан бери иштесиз, акча топтодуңуз, бир жарым саат убакыт бөлүп, өзүңүз кайрылып, маалымат алсаңыз деле менимче ал өтө эле оор туура келбейт да. Бирок ал ошол жеңилдетүү маселеси үчүн бүгүнкү сервис дагы түндүк аркылуу жасалып жатат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Унаа мамлекеттик ишканасы салыкты алар мажбур түрдө эле чегиң жок болсо кайра төлөтүп атат. Бул жерде адис дагы айтып атат, бир унага бир жылда бир жолу салык төлөнөт. Биз электрондук түрдө унаалардын баягы статистикасын бере албайбыз, салык кызматы бизге берген эмес деп атат да. Салык кызматы чын эле бүгүнкү күндө Унаа мамлекеттик ишканасына ушу салыктардын унаалардын салыктары төлөнгөнү боюнча мындай маалымат бербейби? Саламатсыздарбы, биринчи түшүндүрүп кетейин. Салык кодексинин 3-пунктуна 145 статьясына ылайык автоунааны мүлктү регистрация жасоо убагында сөзсүз түрдө баягы төлөнгөн документти колунда болуш керек адамдынчы. Бул квитанция. Эгерде квитанцияңыз жок болсо, сизде баягы ошол себептен салык кызматы жөнүндө баягы справка жөнөтүп турган кездер бар да. Анан ошол баягы сиз айтып аткан база боюнча гуунага эмне себептен салык кызматы базаны бербейт. Себеп дегенде бул салык кодексинин 64-бернесин алайык, бул купуя деп эсептелет да. Салыктык купуя. Бирөө көрүнгө болбойт, Бирөө көрүнгө. Эми эгерде бир гана кездерде бар, мисалы үчүн реквизиттерин бере алабыз. Бул деген баягы ИНН, фамилия, имя, отчествосын, ошосун бере алабыз. Андан сырткары баягы признак задолженности деп коет, карыз. Ошону гана бере алабыз, бирок юридический тараптарга. Мисалы үчүн унада көбүнчөсү баягы физикалык тараптарда машинасын регистрациясына ал салык купуя деп эсептелет. Өзүм көрсөм болобу унаны? Мисалы үчүн өзүңүз көрсөңүз болот. Бир кезекте салык кызматында кабинет налоготечига деген бар. Ошол жерге биздин территориалдык налоговый органга барып туруп логин пароль алсаңыз, любой момент кирип ошол жерден кабинеттин ичинен өзүңүздүн карызыңызды, төлөнгөн салыгыңызды билсеңиз болот. Бүгүнкү күндө ошол баягы купуяны алуу, маалыматты мындай элге жеңилдетүү боюнча гуунага бүгүнкү күндө ошол маалымат, толук маалымат берүү боюнча бүгүнкү күндө жогорку кеңешке мындай салык кодексине өзгөртүүлөр киргизип жатабыз бүгүнкү күндө. Ал жактан да жумуш жасалып жатат. Андан сырткары сервис жасалыш керек, ошо маалымат толук бергенге. Ошол боюнча да сервис боюнча да бүгүн жумуш жүрүп жатат. Эми баягы квитанция жок болсо, тиги айдоочунун өзүнүн күнөөсү дегендей кылып атышат да силер деле. Негизи бирок президент Садыжапов айтпадыбы? Планшет көтөрүп жүрөм, мен дагы стандарт өтүшүбүз керек, бюрократияны жоюшубуз керек дебедиби? Ошого байланыштуу электрондук түргө качан өтөт бул? Электрондук түргө туура айтасыздар, бүгүнкү күндө ал жумуш жасалып жатат. Бүгүнкү күндө гууна мамлекеттик ишканасы менен гуу кадастр менен биргеликте, салык кызматы биргеликте чоң бир жумушчу топ түзүлгөн, интеграцияланган базаны биригиштирип, элге ыңгайлуу шарттар түзүп,
карчек аркылуу маалыматты билгенге, онлайн билгенге бүгүнкү күндө ошол топ жумуштун баарын жасап жатат. Буюрса келерки 2020 жылдын башынан баштап ошол жумушту уже бүтүрүүгө аракет кылып жатабыз бүгүнкү күндө. Кийинки жылга буюрса. Эми айта кетсем, анын мисалы үчүн салык төлөгөнүн өзүңүздүн билгениңиз үчүн 2-3 методу бар да. Биринчиси бул кабинет налоготечик аркылуу мамлекеттик салык кызматында регистрация өтүп билсеңиз болот өзүңүз үчүн. Экинчиси болсо, мисалы үчүн каттоо өтүш эмнеңиз керек? Каттоо үчүн территориалдык салык органдарына барып, мисалы үчүн өзүңүз үйдө отуруп алып туруп, интернет бар жерден неме чарсаңыз болот. Зарегистрироваться комитеттин ичинде регистрация өткөнгө. Барбай делеби? Барбай эле, бир гана паролду өзүңүз тересиз, бир гана логин алыш үчүн территориалдык налог органына барышыңыз керек. Бир жолу алып койсоңуз болду. Анан дүйнөнүн бүт бурчунан комитеттин ичине кирип алып туруп, төлөнгөн салыгыңыздын карызы бар боюнча маалыматты билсеңиз болот. Ал эми экинчи методу бул болсо баягы квитанцияны барып салыгын төлөдүңүз да. Банкка барып туруп, арыз жазып каралсаңыз, мен могу датада мен төлөгөн болчумун деп подтверждение алсаңыз болот. Экинчисинен салык органдарында кат жүзүндө кайрылсаңыз деле электрондук кат менен маалыматты беребиз, төлөнгөн же төлөнбөгөн. Демек жол бар экен да, туурабы? Кабинетке киресиң, унаа мамлекеттик ишканасы салык квитанцияң жок болсо киресиң, анан мына төлөнгөндө ошол жерден көрсөтсөң болот экен, туурабы? Көрсөтсөң болот, ооба. Бул официалдуу сайтта иштелет. Тиги унаа мамлекеттик ишканасы аны деле ошондой көрсөтсөң болот деп айтпай эле төлөп атат да.